Biz uttuk, biz utulgan jokpuz. Biz jengildik. Biz jengilgen jokpuz. Biz bir doğuştu bir somga satıp algan jokpuz. Bizge ar bir jıyınga, ar bir kişi öz karajatı, öz jürögü menen kelip oturdu. Mana uşunu görgön kişi, men aytam, men tübölükкө жеңген kişimin. Men tübölükкө sizlerдің жүрөгүңүздөрдө калган жигитмин деп. Кудай ушуну кут кылсын. Мага Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү басылган кагаз чөнтөгүмө берилбегени менен менин сиздердин тилегиңиздер, сиздердин каалооңуздар, сиздердин колдооңуздар мен акыркы демим чыкканча жүрөгүмдө мөөр болуп басылып калды. Муну эч ким ала албайт. Мына Түркиядагы шайлоону мен дайым мисал келтирип айтып берем. Түркияда 80 миллион калк бар. 50 миллион шайлоочу бар. 50 миллион шайлоочу бар. 50 миллион шайлоочу парламентке шайлоо болгондо дагы, президенттик шайлоо болгондо дагы. Мына билесиздер, Германияда 6-7 миллион түрк бар. Голландияда 3 миллионга жакындап калды түрк бар. Ошолордун баары учат Түркияга. Неге? Баракелде. Мен мамлекетимди барып өзгөртөм деп учат. Учат ошолор. Түркияга, Голландияга барасызбы, Кыргызстанга барасызбы, Москвада жүрөсүзбү, түрктөрдүн кафесине кирсеңиздер, түрк телекомпаниясы иштеп турат. Көрөсүзбү? Бүт жаңылыктардан кабары бар. Күйөт учат барат. Мен мына 2 шайлоосуна катыштым. Самолеттор тынымсыз учат. Мен да таң калдым. Силер келбей калсаңар, өтпөй калабы десем, түрктөрдө ушундай бир сөз бар экен. Шайлоо болду, келген жоксуң, сага мамлекеттин кереги жок, сенин дагы мамлекетке керегиң жок дейт экен алар. Мына ушул гана суроого жооп берсек, мына жердеги суроонун баары чечилет. Биз Кыргыз мамлекетине керекпизби? Эгерде биз ушул жерде отурганда, мен барып Кыргызстанды өзгөртөм, мен өзгөртпөсөм эч ким өзгөртпөйт деп жүрөгүбүздө бир түйүн түйүп алмайынча, мына жердеги суроолордун бирөө да чечилбейт. Мен жараткандан тилегеним ушул, баарыбыздын алты саныбызды аман койсун. Ар бирибиздин бири-бирибизге сүйлөгөн сөзүбүздү Алла түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк берсин, акыл эс берсин. Көкүрөгүбүздө элибизге, жерибизге болгон сүйүүнү берсин. Ата-энебизге болгон сыйыбызды берсин. Бала-чакабызга инсап берсин. Кай жерде жүрсөк, эмне кылып жүргөн болсок дагы, көкүрөгүбүздө касиеттүү кыргыз жери орногон болсун. Эч качан, эч кимдин алдында кор болбогон, өзүбүзгө ээ болгон, улуттардын катарында желегибиз желбиреп турган эл болгонду Алла насип кылган болсун.